Биз болсо мына төмөндөгү сөз кылып жаткан Сайма 2023 кароосунак фестивалын андан ары уланталык. Тагыраагы эң эле жаш 18 жашка чейинки катышуучулар дагы бул фестивалга катышкан. Керме Сайма боюнча анын эң жаш катышуучусу бизде мейманда болгондо дагы бардыгынын сонун бир өзүнүн сайган саймасы темасы менен алдыга озуп чыккан экинчи орунду багындырган Назира Бактабасова бүгүн бизде эфирде конокто. Кандайсыз? Саламатсызбы? Жакшысызбы? Жакшы. Эң жаш деп калдым. Азыр канчадасың? Канчанчы класста окуйсуң? Мен азыркы убакта 12 жаштамын. 6 класстын окуучусумун. Анан бул Керме Сайманы кайсы жактан үйрөндүң? Кантип үйрөндүң? Былтыр биздин мектепке кол өнөрдөн ирим келе башталганда, анан ошондо экинчи чейректен кийин катыша баштагам. Ошондо бир жыл болуптур, бир жылдан ашыптыр, катышып жатканыңа. Анан кандай экен Керме Сайма бул? Эмне үчүн бул кол өнөрчүлүккө кызыгып калдың? Эмнеси менен жакты саган? Мындай оор эмес бекен? Жок, жеңил эле экен. Кол өнөрчүлүк деген мага мындай кандайдыр бир шыктуу берди да. Өзүң эле бардың же бирөө сени ата-энең же апаң жүрү ушака баралык деп алып бардыбы? Апам алып барган болчу. Анан эң башында кызыгуу деле жок болчу, анан биринчи өрүмдү көргөндөн кийин пайда болуп баштады да кызыгуулар. Барганда биринчи эмнеден баштайт экенсиздер? Барганда биз эң биринчи өрүмдөрдөн баштайбыз. Ал өрүмдөрдү бүтүп, анан саймага өтөбүз. Анан ал саймадан шопер жасайбыз. Шопер дегениңиздер мына мондай баштыктар, Азыр заманбап, эко бардыгыбыз көтөрүп жаткан, айрыкча жаштар көтөрүп жаткан, мейли мектепке болобу, мейли көчөгө болобу, мейли базарга болобу, мына ушундай шопер деген ат менен таанымал болгон баштыктарды өз колуңуздар менен жасайт экенсиздер да, Ооба. Бунун бетиндеги сайманы айтып берчи, эмне бул? Бул деген биздин мектептин эмблемасы. Мунун ичинде эмне бар мектептин ичинде? Бул сайманын ичинде китеп бар. Китеп. Жана сааттын сүрөтү бар. Жана комуздун 3 кылы бар. Мындай экен, комуз. Жана жалбыракчалары бар. Анан бул мектеп кой, Сонун. Ал эми бул Сайма фестивалга кантип катышып калдың? Сунуштадыбы бирөө? Ооба. Кантип катыштың? Дөөлөт агай мындай катышасыңбы деп сураган, анан ошондон кийин макул деп айткам. Бардың, анан ал жакта эмне экен? Кантип катыштың? Эмне кылдың? Сайманы саяйын деп баштаганда эң башында мындай коркуу сезими жаралды да. Андан кийин уже сайманы баштагандан кийин ал сезим уже мындай кичинеден жоголуп баштады. Эмне тема бердиби же ушунчай кыла дедиби калыстарды, эмне кылдыңар? 17 жашка чейинкилерге бир сайманы беришти, баарына тең. Анан ошону ошогон окшоштуруп сайдык. Бул могулбу? Ооба. Көрсөтүп бересиңби бизге? Бул эмне экен негизи өзү? Бизге түшүндүрүп бере аласыңбы? Бул деген гүлбү же бул деген гүл. Бул деген ааламбы же жерби? Бул деген жер. Жердин ичинде гүлгө окшош турган окшойсуздар, Анан эмне дешти? Сеникин жакшы эле дештиби? Меникин сапаттуу сайган дешти. Канча дагы сен курактуу канча окуучу катышты? 21 окуучу катышты окшойт. Корккон жоксуңбу? Алар мүмкүн жакшы сайып кетишет, анан алар менден кыйын деп. Негизи ошондой ойлор бар болчу, бирок корккон деле эмесмин. Анан бул жакта дагы көптөгөн саймаң турат, Ошолорду дагы айтып берчи. Бул сайма аябай кызыктуу экен. Бул деген гүлдүн сүрөтү. Мынакей көрсөтөлүк, теле көрүүчүлөргө дагы. Бул деген гүлдүн сүрөтү, гүлдүн чачактары бул желектери болот. Анын сыртында бир тегерек бар, бул деген жердин эмеси болот.
Жер болот. жердин жана асмандын. Буну өзүң ойлоп тарттың, Жок, интернеттен карап тарткам. Эмне үчүн гүлдү алдың? Эмне үчүн ушу желекчилерин алдың? Себеби мындай жакшы көрүнгөндүгү үчүн. Буну дагы эмне кыласың бүткөндөн кийин? Муну бүткөндөн кийин шопер жасайм. Дагы деле, Анан саган шопер жасап берчи деген буйрутмалар келбей элеби мектеп арасында? Жок. Буйрутмаларды албайсың анда? Жок. Неге? Булчу? Бул деген буга энен сүрөтү. Бул бүттүң беле, жыйынтыктарын беле же бүтө элексиңби? Бүткөм. Эмне кыласың эми буну бүтүп? Мындан жаздыкча жасап койсо болот. Анда азыр мектепке барасың, Ооба. Канча күндө бир жолу бул керме сайма менен алектенесиң? Кечинде сабактарым эрте бүтүп калсам күндө эле сай берем. Дагы башка эмгектериң барбы? Жок. Ошол эле. Анда сени чын жүрөгүбүздөн куттуктайлык, Бартабасова Назира. Ушул 4-чү Республикалык сайма 2023 кароо сынагында фестивалдын алкагында уюштурулган 17 жашка чейинки мектеп окуучулары арасында сайма чемпионаты 2023 сынагынын 2-чи орунду ээлегендиги үчүн сыйланган экен. Негизи келечекте ким болгуң келет? Келечекте дизайнер болгум келет. Дизайнер болуп, керме сайманы жаңы кийимдерге мүмкүн бериң келет, Азыр сабактарың жакшыбы? Кайсы сабактарга көбүрөөк кызыгасың? Азыркы учурда Кытай тилине көбүрөөк кызыгам. Кытай тили кошумчага барасыңбы? Жок, сабакта бизге кошумча болуп кирет да. Анан котормочу болуп кетпейсиңби анан? Жок. Сиздер менен чогуу кол өнөрчү иримине дагы катышкандар көп элеби? Ооба. Керме саймага. Ооба. Анда саган ийгилик каалайлык, жакшы окууларыңды, анан керме саймадан дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди жарат. Азыр болсо 17 жашка чейин эле болсо дагы төмөндө келген эжекелердей болуп 1-чи орунду ал, Салам жолдойсуңбу? Кимдерге салам жолдойлук? Ата-энеме жана классташтарыма салам жолдойм. Жана дагы мугалим эжекелериме. Аттарын айталыкпы? Ким деп ойлоп калышсачы анан алар? Бак. Менин класс жетекчиме Нарымбаева Мерим эжеге жана Кытай тилинен берген Толгоной Лашыга. Классташтарың кайсыл мектептин окуучулары? Канчанчы класстын окуучулары? Менин классташтарым Токтогул Сатылганов атындагы номер 69-чу окуу тарбия комплекс гимназиясынын 6-З классынын окуучулары. Анда 6-З классына биз саламыбызды жолдойт экенбиз Таңкылаев көрсөтүүсүнүн атынан. Ал эми бул көрсөтүү андан ары өз берүүсүн улантсын. Бизде дагы кызыктуу мейманыбыз бар. Тагыраагы бүгүн Кудайым буюрса түндө кадыр түн тозобуз. Мына ушул тууралуу кененирээк маалымат бергенге аракет кылалык. Бүгүнкү кадыр түндүн кадыры тууралуу дагы сиздер билип алууңуздар абдан эле зарыл деп айтсам жаңылышпайм.